Салам достор. Бактылуу үй бүлө кургуңуз келсе, үй бүлөм бактысыз болбосун десеңиз, анда бул видео сиз үчүн. Эң эле биринчи, үй бүлө курууда руханий байлыгы жок адамдан алыс болуңуз. Руханий байлыгы жок адам өтө коркунучтуу адам деп айтмакмын. Башкача айтканда, жөнөкөйлөтүп айтканда, Кудайдан корккон адамга жармашыңыз. Экинчиси, үй бүлө курууга таптакыр шашылбаңыз. Ар бир адамга буйруган, кыргыздар айткандай нике кайып буйруган убакыт бар. Андыктан чыдамдуу болуп күтө билиңиз, эгер бактылуу болом десеңиз. Кийинкиси, сексуалдык каалоонун толкуну менен үйлөнүү албагыла. Себеби бул каалоо өтө коркунучтуу жана бул каалоо көптөгөн жаштарды алдап кетет. Сүйүү менен жыныстык байланышты, денелик жакындыкты эч качан алмаштырбагыла. Никедеги жакындык гана чыныгы сүйүү болуп саналат. Ал эми никеге чейинки жакындык тилекке каршы бул сүйүү эмес, бул жөн гана денелик кумарларга жетеленүү деп айтмакмын. Андан соң, эгер ушул көйгөйлөргө тоюп кеттим, көйгөйлөрүмдү чечиш үчүн турмушка чыгышым керек болуп атат же аял алышым керек болуп жатат десеңиз, анда сиз абдан жаңылышасыз. Көйгөйлөр чечилбей эле, тескерисинче сиз турмушка чыккандан кийин кайра үстүнө кошулат. Андыктан бул жагын дагы жакшылап ойлонуп көрүңүз. Нике сизди бактылуу кылат деп күтпөңүз. Эгер сиз никеге чейин бактысыз болсоңуз, ишенип коюңуз, 100% кепилдик берем, никеден кийин деле бактысыз болосуз. Тескерисинче, никеге чейин бактылуу болгонду үйрөнсөңүз, анда турмуш курган адамыңызды дагы бактылуу кыласыз. Анан албетте, ал бактылуу болсо, сиз дагы бакытка чулганып өмүр сүрөсүз. Жакшы жумушта иштейт экен, же бай адам экен, байдын баласы экен, үйүндө укмуш мебелдер бар экен деп байлыгына карап турмушка чыгып жатсаңыз, абдан чоң жаңылыштык кетирип жатасыз. Өзүңүз билгендей, байлык колдун кири бүгүн бар, эртең жок. Тойдон кийин өзгөрөм. Көрөсүң, мен ичкиликти таштайм, тойдон кийин сага колум тийбейт, мен баңгизаттан кутулам деген адамга таптакыр ишенбеңиз. Тойго чейин кандай болсо, тойдон кийин да так эле ошол адам андан дагы жаман болуп өзгөрөт. Кызганчак адамга баш кошпогула. Кызганчактык бул тилекке каршы жакшы сезим эмес, бул оору деп айтмакмын. Кызганчактык менен бактылуу өмүр сүрүш мүмкүн эмес. Анан акыркысы, сизди идеалдуу деп эсептеген адамга эч качан жакын жолобоңуздар. Себеби, эгер ал адам сизди идеалдуу, эч кандай кемчилиги жок, бул укмуш адам деп күтүп алса, үйлөнгөндөн кийин сөзсүз түрдө кемчиликтер чыга баштайт, анан ал адамдын көңүлү калат дагы, акырында ажырашууга алып келет. Ошондуктан сизге бактылуулукту каалайм. Бул кеңештер жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүңүз. Рахмат көңүл бурганыңызга.